Мен азыр айтени мындай көп окугула деп жүрөм да, анан 30 жаштамын, 25 жаштамын, кечигип калбадымбы деп. Каякта кечиген, сенин жашооң эме эле башталып атса, азыр как раз сенин акылың толуп мындай бир жакшы нерсе түшүнгөнгө мындай убагың болуп турат да, анан 30 жаш деген жаш эле да негизичи. Сөзсүз бирсе 18 жашта окуш керек деген нерсе калыптанып калганбы, билбейм. Айтор 30 жашта бул али эрте, 30 жашта көп мындай дагы нерселерди кылсаң болот да, башка карьераңды түптөрү менен алмаштырып салсаң болот, мисалы үчүнчү. Америкада ушу IT жактан эле мисалы үчүн 20 жыл, 30 жылдан бери доктор болуп жүрүп же юрист болуп жүрүп анан кийин баягы адам баары тажайт да. Анан алмаштырып көрсө ушу IT кирип кеткендер бар да, ошо мындай жагып калыпчы. Кызыктуу экен, тил бул деп туруп, ошол бир 50-60 жашта дагы үйрөнүп кирип кеткендер бар да, мисалы үчүнчү. Алар баягы өзү ошентип постоянно окуп аракет кылып жүргөндүктөн буну деле оңой мындай алып кетишет. Анткени адамда мындай баары бир түпкү билими жакшы болсо, кайсы тармак болбосун мындай алмаштырып кетиши, аяка көнүп кетиши, адаптация болуп кетиши мындай оңой да. Ошондуктан жана сиз айтып аткандай мындай бизде көбүнчө ошо 30 жашка кийин окубай коюп, карабай коюп ошол нерсе бар. Ал жакта айтып атпаймынбы жана китепканаларга барып, окушуп, үйдөн деле окушуп, мындай курстарга жазылып алып же фитнеске барып, кыймылдап, биз парктарга барып басып калчубуз эртең менен. Ал жакта картаңдар, жаштар баары базып мындай сапырап жүрүшкөн болот да. Анан кечки сааттарда мисалы үчүн жана фитнес тренировка кыла турган жерлерге барсаң, батпайсың да ал жерден. Мисалы жана күтүп каласың немелерди, ушинтип бир нерсе кантип эле көтөрөм десең, кадимкидей очередь болуп калган болот да.